Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эки үзөңгүлөшү Сапар Исаков жана Кубанычбек Кулматов 5-июнь күнү камакка алынды. Алгач улуттук коопсуздук кызматы Исаковду кезексиз суракка чакырып, көп өтпөй ага 1-май райондук соту 2 айга камакка алуу боюнча чечим чыгарган. Мындан улам мурдагы өкмөт башчы УКМКнын тергөө абагына жөнөтүлдү. Бирок Сапар Исаков бул чечимге нааразы экенин айтып, саясий буйрук деп атады. Исаков оор кылмыш менен айыпталып жаткандыктан улуттук коопсуздук кызматы тергөөнүн жүрүшүнө каршылык кылышы мүмкүн деп убактылуу кармаган. Ал эми экс-премьер-министрдин абакка алынышын айрым саясатчылар туура деп сыпатташат. Бирок аларды азырынча Бишкек жылуулук электр ишканасындагы жемкорлукка толук тиешеси бар деп айтуудан алыс болууга чакырышат. Анткени тергөө амалдары эми башталып, коррупциянын башы кимге барып такалары азырынча белгисиз болууда. Сапар Исаков боюнча эми да бул эми быш элек, жетил элек бир завод баланы премьер кылып койду да. Бул Атамбаевдин күнөөсү да. Аны бир министр кылып, зам министр кылып бышырып, анан ушу мамлекетти жетектеген адам оңой эмес да. Ошо алып барыш керек эле. Өзү дагы макул болуп койгону да туура эмес болгон. Баланы просто бир чети убалына калдык да бул баланы ачыгын айтканда. Ошол мурдагы жетекчилери убалына парламент эле шайлардын алдында айтыш керек болчу. Бул бала жарабайт деп мисал туурабы? 3 кыздын атасы 41 жаштагы Сапар Исаков мурдагы президенттин оң колу болчу. Атамбаевдин доорунда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн тейлеп, аппараттын жетекчиси да болгон. Исаковдун жаш, билимдүү, мыкты дипломат экенин Атамбаев улам айтып жүрүп, аны 2017-жылы өкмөт башчылыкка сунуштаган. Бул учурда Исаков жаңы доорго 40 кадам долбоору менен өлкөнү өнүктүрүүгө бел байлаган. Программа «Это закон» — это в первую очередь повышение благосостояния нашего населения, нашей страны. Сапар Исаков 1 жыл ичинде көзгө басар ийгилик жаратпады дешет айрым талдоочулар. Болгон Атамбаевдин тикелей буйругун аткарып, өз милдетин унутуп калганын кошумчалашат. Мындан улам Исаковду камакка алууда эч кандай саясий куугунтуктун башы көрүнгөн жок. Бирок биринчи жолу премьер-министрдин коррупция боюнча шектелип абакка алынышы келеркилерге чоң үлгү болору бышык. Жеп ичкендердин баарын жазага тартып, кайра жегендерин кустуруп, анан ошолордун эсебинен карызды кайтаралы. Мындан ары жеп ичмейди токтотолу, мамлекетти тоноону токтотолу, мамлекет башына келип алган чоңдор өз билгенин кылып, сайраңдап, чет жерден банктарга эсеп ачып, акчаларын ошол жака катып, чет жерден үй мүлк алышып, бала бакырасын чет жерден окутуп турганына биз чек коюшубуз керек деп атат. Муканбетовдун айтуусунда бийлик башына келип, бекер акчага мал мүлк топтогондорго тиешелүү орган чараны дагы күчөтүшү керек. Мал мүлкүн мамлекетке алып, банктык эсептерин жабуу зарыл. Анткени элдин эсебинен салынган хан сарайлар улам көбөйүп, көпчүлүктүн кыжырын кайнатып келет. Алардын бири катары Алмазбек Атамбаевдин эрке баласы Кубанычбек Кулматовду атасак болот. Кеңеш Кулматов чын эле авторитеттүү болгон, атасы баласы атасын тартпайт экен да. Баягы атадан деле жаман балдар төрөлө берет экен да, ачыгын айтыш керек. Атасы жакшы киши болгон, ошо Алмазбек Шаршеновичтин жердеши болгон, жердеши. Анан ушул Чуйский клан деген бар өзүнчө, бул дагы чоң роль ойнойт. Ушундай да, анан атасына баягы кошомат кылыш үчүнбү ушундай атасынын аркы менен дос өтөт дегендей ушу жүрдү да бул жигит. Бирок баалай алган жок. Кулматов Бишкек шаарынын мэри, бажы кызматынын башчысы жана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрага кызматтарын ээлеген. Мындан улам ал коомчулукта улам талкууга кабылып, анын ишине сын пикирлер жаралып, майлуу сүттүү орунга барган ийгиликтүү жетекчи атка конгон. Ал эми эл өкүлү Осмонбек Артыкбаевдин камакка алынганы да көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Ага да жептеги 386 миллион доллар боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө органдары булар өзүнүн ыгы менен келатат. Ыгы менен өздөрүнүн ыгы менен келип келатат. Буларга дагы менимче жетет. Кезек жетет. Бирден баарын сурап ыктап келатат. Президент Алмазбек Атамбаевди суракка чакыра алышабы? Керек болсо чакырат. Баарыбыз мыйзам алдында бирдейбиз. Суроо болсо ал кишини чакырып сураганга тергөө кызматкерлеринин акысы бар. Бишкек жылуулук электр ишканасынын аварияга учураганы өлкөдө системалашкан коррупциянын бетин ачты десе болот. Анткени биринин артынан бири ээрчиген чиновниктердин кыңыр иштери Жантөре Сатыбалдиев, Темир Сариев жана Алмазбек Атамбаевди да абакка алып барышы мүмкүн экенин саясатчылар айтышууда. Ал эми эгер экс-президенттин күнөөсү толук ачыкталса, аны жоопко тартууга мыйзам да жол берет. Бул Кыргызстанда ким кантип байыган, ким кантип зыян келтирген, ким таза экенин мен жакшы билем. Мени кейткени дел ушундай капа болом, коррупционер чыгып алып, элди алдап, мен коррупцияны күрөшөм дегенде жаным кейт да, жаным кейт. Мына коррупция менен, мына мен күрөшөм деп айтып турганда. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.